Топчугүл Шайдуллаева, Күтүү, аңгеме. Жай саратан, мөлтүр булакта өрүк тегиз бышып, шыйпыры жок үйлөрдүн үстү кургатуу үчүн жайылган кызыл бөлөк сары өрүктөргө жыйк толгон маал. Айылдыктар чаң-чуңдан оолак, шамбалакта тезирээк кургайт дешип, эзиле бышкан өрүктөрдү эринбей там башына көтөрүп чыгып жайышат. Саарлап айылдын ортоңку көчөлөрүнүн бириндеги там үстүндө кемпир небере кызы экөө жайылган өрүктөрдү бирден кармалап, ичиндеги сөөгүн чыгарып, баргек жасап отурушту. Баргектерде же ичинен сөөгү алынып кургатылган өрүктөрдү узун жайык тактайларга тизишип, кочуштарына толгон данектүү сөөктүү болсо улам чоң чакага салып коюшат. Ханында ширесин жууп өзүнчө кургатышат. Мындай ооракерчилигине жараша баргек менен данек базарда өтүмдүү келет. Бул там башында баргек жасоо үчүн жайылган эттүү, курмай өрүктөр ого эле көп эле. Баш аягы жок шул иши ылдый жерде болгондо тестер кыз балким чоң энеси айтмакчы күн кызыгыча чыдап отура алмак эмес. Тамдын үстү кыз үчүн кызык эле. Кыз өрүктү кармалап атканы менен көчө көйдөгү кыбыр эткендин баарын өйдөдөн алмак салмак тиктеп отурганына маашыр. Тигине курбусу уюн бадага айдап баратат. Карасаң атлет көйнөгүн кийип алыптыр. Бүгүн бир жакка жөнөгөн го. Же жөн эле мактанганыбы? Ушунуку өттү. Карап тур, мына өрүктөрдүн пулуну атасы буга андан сонун сатып берет. Курбусун узата тиктеген кыз муңая түштү. Аңгыча өздөрүнүн дарбазасы шарак ачылып, апасы чыкты. Адатынча шашып алган, сайга сууга баратат. Мүрөсүндөгү баканга илинген чакалары ары бери кыймылдап түшүп калчудай. Апасы кичине акырыныраак басса болот эле. Кыз өрүктөргө эңкейди. Катуу аңгырап жиберген эшек анын башын кайра көтөрттү. Кошуна абасы дарбаза сыртында байланып турган эшегин таягы менен сабап кирди. Сөөп дагатат, ачууланып алыптыр. Байлануу эшек казыгын тегеренип качып, баары бир коргоно албады. Абасы аны башынан калпагы түшүп калган жасабады. Кызык. Эми ал азынап кыйкырган эшегин казыктан бошотту да, минип алып бир жакка жөнөп кетти. Минип баратып да эшегинин башы көзүнө койгулап атат. Кемпир өрүктөн башын көтөрбөй туруп, кызына наалыды. Күн кызып кетти. Бул тезирээк эки жакка элеңдей бербей. Шу абаңды көрбөй жүрдүңбү? Эне, кошуна абам эшегин неге ура берет? Анан кимди урсун? Аялы өлүп калса, балдары жок болсо. Өрүктөргө жаңы гана колун тийгизген кыз эми эшекке боору урубаган чоң энесин жаман көзү менен карады. Уруба деп урушуп койбойбу? Ширеси таарга жабыша түшкөн өрүктөрдү ыкчамдык менен чыгарып алып, сөөгүнөн ажыратып аткан кыздын ою эми өздөрүнүн короосундагы жалгыз тытка бурулду. Азыр батыраак барып, инилери тура электе мөлтүрөп бышкандарын баарын терип жеп алса. Кыз күн сайын ушундат. Андан калганын үйдөгү башкалары жейт. Кайсы шакка чыгып, кайсы бутакка жармашып, тыттын эң бышкандарына жетсе болорун кыз там башында отуруп жакшылап болжоп карап алат эле. Кемпир да тамдын башын жакшы көрөт. Өрүк жайылбаган учурда да саар кеч бээр чыгып түшөт. Чыгат да алыстагы чоң жолдон айылга бурулган жерди тиктей отура берет. Көшөрө жол караган көзү талып кеткенде көтөрө чыккан ийигин ийре баштайт. Анда деле көзүн жолдон албай утуруп бир карап алат. Кокус жат машине айыл жакка бурулуп калса, жүрөгү дүкүлдөп, уулу азыр ошол машинеде кирип келчүдөй шатыдан шашып түшүп, жолугун оңдоп, хайбуйга келбей айылдын идарасына жол тосуп жөнөйт. Согушка кетип өлүү тирүүсүнүн дайыны билинбеген уулу энесин далай жылдар ушинтип көз каратты. Бир күнү там башында адатынча телмирип отурган кемпир чоң жолдо акырын жүрүп келаткан танканы көрдү. Ордунан тура калды. Колун пешинесине коюп алып дагы карады. Чын эле танка. Эсинде согуштагы уулу акыркы катында танка айдаймын деп жазган эле. Ошо, болду болбоду уулу танкасын айдап келе сатчы. О, жоробайым, алдыңа кетейиним. Эненин жүрөгү бир отарылып алды. Кемпир шатыдан ылдам түшүп, көчөгө чыкты. Адатынча идарага жөнөдү. Танка келатат. Алдынан чыккан ким болсо, колун чоң жолду көздөй сермеп, ушул сөзүн айта берди. Жаш балдар аны
tanka göröbüze berçip alışdy. Kempir ayıldın etegine gelgende çoğun joldogy tanka görünbey kalgan ele. Alıldyda jaň açylgan askeri bölügüne burulup ketken. Kana tanka apa? Jokko? Muny erçigen balдар çurulday düşdü. Hasrele geletkan, görgem. Kolun peşinesini alıp bet aldın telmirgenine ındın öç jol çetine otura kaldı. Kempir göp oturdu. Turayın dese butları oğurup denesi taştay oğur. Anı gün batarda üyge alıp getişti. Esinin ahvalın görüp mektepte iştegen küçüğü uluaga katu eskertti. Apa, görüngen maşinege çurkagandı toktadыңыз emmi? Kartaydыңыз. Hawamның kavar çıksa özüm aytıp gelem sizge. Uşintip balası enesi çıgıp düşüp жүрgen tamdın boğruna tirilgen şatını da alıp saldı. Jıgılıp ketbesin dedi veje, hayalının sözün koldap, hapam jol karaganın toktatсын dedi ve kim bilet. Kempirden gelini kaynenesinin jolun karap, jönere uwaktysyň korotkonuny jaktyrbaydy. Handan göre iyigin göwrek ýerbeybi? Çebelerge gilenbe, tarby, tokutup alat ele elge okşap. Hewak jol bolgan adamdy jönere küte bergenden emne paýda? Kolunda turgan uluny oýlaboýby? Tanka okuýasyndan keyin gelini yerine köpten beri içinde bakıp жүрgen oýuny açyk aýtdy. Hawama Kur'an okutup, aşyn berip enemden kıjalatçılığın bir jaňsyl kılaly da. Han oýlabody deýsiňbe? Moýnumdagy jükten men de erterek kutulsam bolat ele. Apam buga jol berbeýdi. Kempirdiň oğlu çayyn çala içip dasturgandan turup ketdi. Kempir emi iyigin göwrek ýerip gorgondan çykpay oturup kaldy. Anan ele bir güne oýda düşde jok bir okya any dagy göçüge türtdi. Bul jolu kempirdi hiç kim toktuta albady. Goňşy ayıldan birönün soğuşta daýynsyz jogulgan oğlundan poştugy "Tirümin, jakynda jolugabys" degen kat gelipdir. Enesi jüregi çarılıp ketkenbe, bu habardy ukkandan keyin tezile kaza tapdyr. Şorun katkyr. Oğluna jolukkanga ulgurupdyr. Tam başyn jakşı görgen kempir eme kön sayın poştugy kattygan adat tapdy. Poşto taşıgan maşyna kaçan gelip geterin bilip algan. Geletde keňsenin kireberişindeki oturguçka köçük basıp, taýagyna koş koldap jölönüp alady. Jakşı kawardy ugup, uşul jerde ölüp kalsam da meyli deydi. Jakşı kawardy, küzbü, jazby, ugarmyn degen niyette poştoçuga medep bere koýgunga süýünçi pulu da daýyn. Kemselinin oň jak çöntögünde beti açysyna tüýüp salyp algan. Any kempir sarmayday saktap, hüýdögi zarıl kemp karşıga da bire turbaydy. Oşol günü Oktyabr mayramının aldında poştogo katkavar köp kelip, girgen çıkkanlar da köp ele. Kempirdiň jüregi tuýlap oturdu. Oşonça kattın biri uluny kubulup, poştoçu hazır, süýünçü dep çıga kalsa kana. Kempir çöntögüne kolun salıp, akça tüýülgen beti arçysyny karmap koydu. Dağı uşul malda Mamat Arakeç poştonun içinden antaňtap jügürüp çykdy. "Ayaş ene, süýünçü, hawamdan kat gelipdir." "Emne deyit?" Kempir hurdundan oldukson tura kalıp, kolundan tayağı ırgıdı. Buttары şiltenbey, poştonun eşigine jetpey çığılıp ketdi. Jığılgan teyde çöntögün sıybalap, beti arçıga tüýülgen pulun kaltırağın koldor menen Mamat Arakeçke sundu. "Mey aylanayın." Erteden beri arağın sep canı qaraýgan Mamat Arakeç akçan alary menen poştodan ança alys emes turgan dügön tarapga çurgady. Kempirdiň jüregi şuu dep aldy. Galyp aýtgan jok bu kuragır bu Mamat. Al meni aldady okşaýdy. Bu Arakeçdin uýatsyz galpyçy ekenini emes dedi. İçi örtlenip ketdi. "Jorobaýym, aldyňa keteýinim." Kempir jer tutup, ozonda uýlap jüberdi. Keňseden çurkap çykkandar, köçe-köýdegiler toptolup, biri ana aýtyp, biri muny aýtyp, kempirdi epdep suraty uýnap gelişdi. "Mamat Arakeçke kapa bolbaňyz, ozuna sala bersin. Hemi poştoçunun özünden çındap jakşı kabar ugup kalarsyz." Bu okyadan keyin töşökkö jatıp kalgan kempirde uşul söz alaksatdy. İşegisi geldi. Kalp bolsa da jakşı kabardy bir ret ugup, gözürmemge bolsa da süýünüşden damyn tatkanyna kaniyet kıldı. Öler ölgünçe Mamat Arakeçdin poştodan çırkap çıkkany, süýünçülegeni göz aldyndan ketmedi. Keyin körük pışkan malda kempirde tam başынан görбей kaldyk. Çoňoýa düşkön nebere kızı özü jalgyz örükdürdi birden karmap, içinden danegin sığıp alıp, gün kızıgıça şaşıp baş götürpey iştep atady. Hanın murdagıday
Эки жакты элеңдеп эркелеп карап, машыланган кейпи жок. Жанында өрүк тырмалап отурчу чоң энесинин ордун кээде адашып бир нерсе айткысы келип карап алып, таппай умсунат. Эркелете ырдаган ырын эстейт. Каргылданган доошун сагынат. Кызымды алмалары тупулдап, түшкөн жерге беребиз. Өрүктөрү ийилип, бышкан жерге беребиз. Эне ырдабачы буларды, жаман ыр экен. Бакта төгүлүп аткан алмаларды, өрүктөрдү терип жыйнагандан тажаган кыздын буларды уккан сайын кыжыры келе берет эле. Булар кызга азырда жакпайт. Бирок бу жаман ырды ырдаган чоң энесин кыз өтө жакшы көрөт эле. Көзүнө жаш тегеренди.